Байырқың өнер өчпөгөн, басынған сайын көктөгөн, илгеркің өнер өчпөгөн, ийленген сайын көктөгөн. Арбаңыздар, урматтуу телекөрөрмандар, залкарлар көрсөтүүсү назарыңыздарда, биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн биздин коногубуз Актаңдай акындар ордосунун негиздөөчүсү, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, төкмө акын, обончу, аткаруучу, заманыбыздын залкары Абдывали Акимбеков агабыз келип турат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Эми акындар келгенде эле дегенде элибиз менен амандашып, саламдашып алчу эле. Ага ошол сизге саламдашуу жолунун кезеги берели. Ey amansınбыз Şekerbek, atayı keldim bul törgö, azır ağırdap ketem dep, azır aytkan gebingdi, kalayık kalka bekem dep, amansınбы kalın jurt, anda kevim baştayın, azıraak aytam barın kok, akındardın gel atkan, avalkı jakşı salt emen, ata babam ırdagan, avaltan uşul nark menen, Kanvanastın canında, ıramandın ırçulu, sayrap gelgen uşul til, kızıl tildi Kırgızga, kayrap gelgen uşul til, eçen bel basıp, aşıp gelgen uşul til, bolbosam uşul karaçı, Kuday bergen önördü, kuyultu velgen ırdagan, Arslanbek menen kalıgul, tobul bulut toktogul, geçe canında jürüp kaldık biz, ulan tuğuçun uzun gep, kadimgin aşıralı tuğanbay, estebes zamir akındar, oşolor elden asıldar, geçegi Tayirbek'tey tökmönün, jolun joldop karaçı, ulantıp jatkan çağыбыз, barpatamdın ırı deyt, bayırkının doy sırı deyt, bir kesten ırdap ketiptir, tuyak atam baş bolup, moldon yaz bolboso, murmoldon atan kaş bolup, oşolor ırdap kuşuntip, sayrap bergen bul törde, emi canыңызda turamın, jakşılap kepti sunarmın, öy jergеңizde turamın, jetigen keptin sunarmın, atayı gelip bu yerde, zalkarlardın bayanın, jakşılap aytıp berer dep, kançalagan kepterde, agam tandap geler dep, çakırdın ele müneke, canыңızda turamın, jaktı janıp bütünдөй, jalpelge kepti sunamın, emin amandık tileyin barına, kanayçı Şekerbek, bundan başka karaçın, ayçı emne kılamın. Ey barakelde бар болуңуз. Мынакей Абдывали эке, Кыргыздын жакшы сөзү бар, улуу тоого чыккан барбы, улар үнүн уккан барбы да. Сиз ушул касиеттүү Чоңалай жергесинде туулуп, ошол жерде өсүп өнүп, мынакей өзүңүз айткандай атаңыз Буркан атанын эчен таалимин алдыңыз. Ошо кишинин мындайча айтканда жолун жолдоп келатасыз да. Анан эми телекөрөрмандарга өзүңүз дагы далай залкарларды тарттыңыз. Анан эми сиз өзүңүз ушу телекөрөрмандарга айтып берсеңиз да, ак канаттан суу агат демекчи, сизге акындык деги эле ушул ырчылык өнөр түпкү тектен бар окшойт сизде. Ошодон баштайт. Жакшы болот. Эми бул өнөр эң оолу Алланын берген өнөрү. Анан адам ата обене жаралгандан бери жака дүйнөдө канча эл болсо, ошонун ичинде биздин өзүбүздүн тил менен айтканда улуу нускалуу эл ал кыргыз эли болуп келет. Ошол кылымдарды каарытып, эчен жол басып, канчалаган залкарлар чыгып, азыр өзүңүз айткандай ошол тегиңиз каерге барып такалат, элиңиз кайсы жерде, төрүңүз кайсы жерде дегендей кеп баштап калдыңыз. Биздин тегибиз негизги кадимки Хан Манастын жанында жүргөн Ырамандын ырчуулуна барып такалат. Уруубузда мындай айткандачы, ошол уруубуз тейит. Уруусунан анан келип туруп биздин ошол улуу нускалуу кептердин баардыгын улап келген чоң аталарыбыз болгон экен. Акимбек чоң атам маселен
ушул Буркан ырчы атабыздын атасы Акимбек чоң атабыздагы колунан комуз түшпөгөн, оозунан кеби түшпөгөн, бардык кеп нусканын бардыгын ушул өз нугу менен бардарчылыкта колунда бар деп ушундай айтып калар эле атам. Анан өнөргө маш ушундай өнөрдү дагы аздектеп жүргөн инсандардын бири болгон экен. Эми атадан балага, устаттан шакиртке деп коет. Атабыз кадимки ошол Буркан ырчы атабызды улуу журт ушул кыргыз эли аздыр көптүр билип калды. Айрыкча эски муун не деген залкарлар баардыгы жакшы билер эле. Бир кезде ушул кыргыздын чыгааны түрүлгөн түштүк жергесинде жүргөн маркум Султан Ибраимов учурап калып, атай өлгөн эмес экен деп атабызды ушул көп жылдар аздектеп жүргөн. Ал эми атабыздын колунан ушул комуз түшпөй, кадимки ошол тоо булбулу Токтогул аталарыбыздын, Барп аталардын, күү черте турган болсо Карамолдо Ыбырайдын, кайрыктардын ушунчалык бир жеринен ала салбай так чертип тагырдачу эле. Анан эми жаш кезибизден кадимки ошол өзүңүз билесиз, улуу Памир тоосунун этеги кең Чоңалайда, ошол Чоңалайда Кызылешме деген айыл. Ал жерден ушул кадимки Рахманкул хан ошол биздин Кызылешме айылдан кеткен экен. Эми тарыхты, карт тарыхты карап отурсаңыз, ал жерде абдан бай тарых. Дале Чоңалайдын чети дагы ойло элек. Тарых боюнча дале көп изилдене элек. Бирок ошондой болсо дагы карт тарыхты камтып, кадимки хан манасыбыздын абдан көп жүргөн ушул учурлары көп болгон экен. Мына карт тарыхта айталык, ушул кадимки Көкөтайдын ашын өткөрөрдө Манас бабабыз, Бакай Кошой баары баш болуп ошол Чоңалайды биринчи тандап, жеркенен экен, суусу мол экен, бирок отундан анандай эмеден кичине кыйналабыз деп. Чынында айтканда жердин эң бийиги жер, кенендиги кенен. Анан кийин ошол жана отундан кыйналып калабыз деп туруп, кийин анан ошол Чоңалайдан бул жагы өзгөн алайку каралап отуруп Теңир тоодон айланып барып туруп, анан кийин ата бабаларыбыз көп айтып жүрөт, ошол Каркыраны тандаган деп. Демек бул бекеринен бул сөздөр айтылып келген эмес. Ошондой улуу жерде жашап, талай залкарларды көрдүк. Атабыз ушунчалык элди айтып коет го, кой оозунан чөп албаган момун деп коечу көп кыргызда. Ошондой абдан бир мындай кишинин көңүлүн калтырбаган, ырдаганда ушундай ийине жеткирип, дале менин кулагымда жаңырып келет өмүр бою, бул көз өткөнчө ошол үнү жаңыра берет деп ойлойм. Ушул жаштыгында кадимки ушул Мыскал Өмүркановалар менен, Ашыралы Тууганбай ошондой залкарлар менен бир учурда азын-оолак Бишкектеги филармонияда иштеп калган экен. Кийин анан ошол мезгилде биздин чоң энебиз Топчу Чеңиремдин колунда чоңойдум мен, апабыздан жаш калып. Ошол чоң энебиз эми эң кенже уул экен. Апаны билесиз эми, апаларыбыз ар бир баласы өзүнчө болот. Анан эң кенжем деп андан башка сагынып, пошточуга барып, анан атайлап, ага өзү илгерки тил менен айтканда кара кагаз деп койчу да. Кара кагаз жазып, телеграмма жазып, апаң каза болду десе, айылга барса апасы тирүү. Ошол бойдон атабыз айылда калып кетип, бирок ошол айылда жүрсө дагы, ушул Ала Тоо Кыргызга таанымал болуп жүрдү. Эми нускасын алып калдык, ырларын алдык, огондорун алдык. Акындык жайы бар эле, огончулук жайы бар эле, аткаруу чеберчилиги. Мен андай ошол өзүнүн тең курдаштары азыр Кыргызда ошондой өнөрпоздордун көбүн андай жолуктура элекмин. Эми ар кимдики өзүнө ай көрүнөт деп мактап атат деп калышы мүмкүн, бирок азыр мына мен ошол учурда тартып калдык элек. Ар ким жолукса айтат, ой атаңызга рахмат деп, атаңызды көп көрдүк деп калат, тартып калдык. Эл журт көрүп калды. Эми ушул өнөрдү баягы атадан балага, устаттан шакиртке уланган Алланын берген өнөрүн улап келатабыз ушинтип. Жакшы, анда ошол кадимки залкар Атай Огонбаевдин чыгармаларын өзүндөй бап келтирип, ашса ашырып, кем калбагандай кырдач эле деп ошол улуу кичүү залкар таланттар айтып калчу эле да. Ошолордон укканды угуп жүрөбүз. Анда ошол Буркан атаңыздын аткарган чыгармасынан аткарып бересиз.
Эми жакшы болот. Баягы мен анда атамдын залкар акын Байдылда сарыны коюп сөзүнө жазылган «Жашай бер кыргызым» деген чыгармасы бар. Ошону ырдап жүрөм. Ошодон баштайын анда. Kırgızım bütbesirimsin, kıyarmaz kızıl tuğumsun. Sancağın çakan bolsa da sapatın menen ulusun. Sancağın çakan bolsa da sapatın menen ulusun. Dosuna todoy bel bolup tongdurgan kışla jılısun. Kasına kayran erigiz kadimki tündük uyulsun. Kasına kayran erigiz kadimki tündük uyulsun. Yelden biz uşul degin tengesem sagan emledim. Manasta epos yaratkan aytçı bar beken sende eldegin. Manasta epos yaratkan aytçı bar beken sende eldegin. Tübölü göçmez nur olup tübölük bütmez ır bolup. Eskirip eski kılımday kırgızım Jaşay ber canı jıl bolup. Eskirip eski kılımday kırgızım Jaşay ber canın ır bolup. Ey barakelde bar bolumuz. Ошентип ырдап жүрчү эле. Эми бул ырчылык баары эле биздин залкар устатыбыз Ашыралы Айталиев айтып калчу эле. Баары эле ушул ырчы деп аталчу. Кийин анан ар бирин ушундай төкпө, жамакчы, аткаруучу, комузчу, кыякчы деп ушундай ар бири аталыш менен бөлүнүп кетти. Негизи баардык жалпы өнөр ушул ырчы уулдан, ырчыдан башталган деп айтып келет да. Анан эми бул атабыз ушундай бир жакшы керемет кайрыктары, айрыкча адамдык мүнөзү, ошону менен бирге эле мен бала чагым ушул такай эсимде эч качан бизди ушул эртери менен турганыбызда тургула дечи эмес. Мындай эртелеп туруп көрсө залкар адам өзүнчө залкар болот тура. Эшиктерди акырын ачып коюп туруп анан залкар күүлөрдү чертип отура берет эле. Күү менен ойгонуп, күү менен жатчы деген ушинтип бизди тарбиялап, күүгө кулагыбызды ушундай кандырып кеткен экен көрсөчү. Акындыгы бар беле? Акындыгы албетте бар эле. Акындык анча-мынча бул айылда жүргөндө ошол жанагы ал мезгилде баштагы союз мезгили сугарат эле элдер,
анан баягы төлгө чыкчу, кой кыркымга чыкчу элдер мал чарбачылыгы менен чоңойду да эми кыргыз элибиз. Анан той топтогондо ошол мезгилде анча мынча тамашалап, элдерге кошуп, эл журт менен саламдашып, кээде тамаша чоң кырлары көп эле, санат термелери көп эле. Элдерди ушул боору эзилип эле жүрчү эле баягы бир эсимде ушул Сакманга чакырган экен. Сакманга барса анан кийин чабанды абдан мактап жетекчилер. Ай мыкты бул алдыңкы чабан, койлору семиз, тигиндей мындай деп айтса, анан караса койлору тескери, койлору арык экен. Алды 15-20дан козулары өлүптүр. Ал мезгилде козулары өлгөндө ошол баягы ким баккан болсо Сакманчы жооп берет. Анан ошонун баарын бириктирип, аябай боорду эзип, ушунчалык бир мыкты чыгармаларды көп ырдап жүрдү. Анан айтышка катышкан жок. Бирок акындык өнөрү мыкты эле. Негизинен мына өмүр бою ушул балким айылга кетпей, залкарлар менен иштешип жүргөндө азыр архивде үндөрү, айтыш акындар менен айтышкандары сакталып калмак экен. Антсе дагы атанын жолун улап мынакей ошол баскан жолду басып келатасыз, далай белди ашып келатасыз өнөр жолунда. Эми баягы атадан өткөн кудай жок дейт, ападан өткөн умай жок дейт кыргызда. Андыктан ошол атанын батасын алып чоңойдуңуз. Эми жана айтып кеттик, ушул атабыздын ырын мыкты аткарчу эле депчи. Эми туура баягы эми биз атабызга жете албайбыз эч кимибизчи. Кана эми атабызга жетип, атадай болсок бардыгыбыз. Атадан кем атага тең, атадан ашкан балдар болот дейт. Эми сиз өзүңүз да бул жерде мына атайын тартып калайын. Атайын бир иш сапар менен келиптир, жолугуп калдык. Кеп сөзүн угуп калалы, ырдатып калалы деп моминтип, жабалактап, жармашып турасыз. Анан мына азыр өзүңүз көрөсүз, ушул артыбызда ак кар, мына көрүп турасыз боз үйдүн ар жагында. Бир аз ушул жумуш менен жүрүп, тамагымда бир аз кардыккансып калыптыр. Анан баягы өзүнчө маал катпайм, бирок аракет кылып көрөйүн. Эми Атай Огонбаевдин ушул ой булбулун атабыз үйдүм чогун бардык ырларын ушундай ийине жеткирип, атамдай ошондой ырдаган ырчыларды көрө албадым. Мына маркум Жумалы Сейдалиевди Таластагы ошол аксакалды көргөм. Ошол киши мыкты ырдап, атамдай ырдачы. Андан кийин ушул атам мыкты ырдачы, аны элдин баары айтып жүрөт. Мен мактана бергенде болобу, элдин оозунда кайран Атай өлбөптүр деген сөз эле ошол жетиштүү болсо керек. Анан эми мен аракет кылып көрөйүн эми. Oy bulbul gerine masıma türlönü bağ. Sen bulbul gelişkenci parla gül dönü bağ. Geyiş gelemenin ne saldın ha, sen bulbul gerem afon dün dönü bağ. Oy güydürösün bulbulu kara gözüm, güygöndön gana sağa aytam sözüm. Aytamın şattıktın doğrunu sürgündem, şangdan gana kurbu bir yerkindem.
Türlenip türlenip Munkantın kanacı far güldenip Degin burnumdu boşatan Oy bulbul buragan argen dönüp ay Gelişip kandam üçen jaralgan Giysen bir gana giyim jaraşıba Timele sakın kanda özüngdan Oy bulbul koldan kısa karmasama ay Қараңчы bu тамақта. Егерде тамағым кичине ушундай баягы азын олак сыркоолоп турбаганымда, эми мындан жакшыраак чыкса керек эле. Сиздин көңүлүңүздөн өтө албай, эми эл калың журт түшүнөр деп ойлоп отурамбы? Эле кандай болгонун дагы түшүнөт. Сиздин үйөрмандарыңыз кыргыз журтчулугу Абдыбали кандай ырдап жүргөнүн биз айтпасак да жакшы билет. Негизинен эми атанын жолун жолдогон уулдар сизден башка ырдагандар, бир туугандарыңыз боюнча дагы өзүңүз айта кетсеңиз. Бул эми өнөр чынын айтканда бул Алладан берилет экен. 9 тууганбыз. 9 тууган баардыгы өзү менен өзү ар кимиси 4 кыз 5 уулбуз. Баардыгы эле өзү менен кетти. Өз жолу менен улуу агабыз анча-мынча мындай жөнөкөй ырдап калат. Андан кийин агабыз жөн айылда эле жүрөт. Кийинкилеринде деле эми карындаштарым кичине ырдаса керек. Негизи баарын эле Алла Таала бере бербейби деп да ушундай ойлоп калам. Ошолордун ичинен ушул мага Алла Таала ушул насипти, ушул шыбаганы кыра көргөн окшойт. Эми атабыздын өнөрүн улантып келатабыз. Кийин бизден кийин деле неберелерибиз, балдарыбыздан балким чыгар деген чоң үмүт. Бул акка нарыктан суу агат экен. Ушул кадыресе балким өзүнүн жакындарына чыкпаса, кийин уланып отуруп, ошол урпактардан уланып, небере чебереден чыгат экен. Бул өнөр эми ушундай экен негизичи. Жакшы. Мына ушул акындык жолду аркалап чыккандан бери айтыштарда нечендеген байгелерди алып, ошол залкарлар менен жүрдүңүз. Анан өзүңүз жана мен тааныштырып кеткендей, ошол Актаңдай акындар ордосун негиздеп чыктыңыз. Ушул өзү сизге кандай максатта түстүңүз? Туура айтасыз. Бул эми мына эгемендүүлүк алган жылдарыбыз ага чейин чынын айтканда мына 4 акыныбыз бар. Башка деп эле элдин оозунда ушундай сөздөр жүргөн. Кийин анан эл ырчысы эстебес акыныбыздын, устатыбыздын ушундай залкардын 60 жылдык мааракеси болуп, алгачкы жолу ушул Кыргызстан боюнча биз эрбейген жапжаш балдарбыз. Бүт дөша акындардын баары топтолуп биринчи жолу бир айтыш өткөн. Анан ошондо биз жаш балдар келип кадимки Касманбетов Сапарбек аксакал менен айтышканмын. Мен ушундай айтыштарга катышканда негизинен жалаң залкар акындарга туш болуп, Тайырбек Төкмө, Тууганбай атабыз менен ушундай насибиме ошондой туура келип калды да. Анан кийинки жылы 92-жылы маркум дагы бир кыргыздын чыгааны мыкты инсан кадимки Акын Токтосартып боз жорго коюп ушундай бир чоң айтыш өткөргөн. Алгачкы ушул айтыш мындай айтканда бул 7 дуан кыргыз элибиз азыркы мына КТР каналынан түз көрсөткөн. Чоң айтыш ошондо болгон. Алгачкы жолу абдан мындай боз жорго коюп кадимки Тайырбек Төкмө Барпабыздын шакирти боз жоргону ошол киши минген. Майра жеңебиз Рамалык ошол киши жаңы ошондо чыккан. Биздин мына жоонтоп кыргыз элибиздеги жолду бурчу Жолболду агабыздын багы ошол айтышта ачылган. Чолпонумду кадимки балам жоктур деп чыгып, айда айтыштын көркү ошондо ачылган.
Амантай жаш чыгып, ошондо Амантай болуп таанылган. Биз дагы келип катышканбыз. Мен ошол мезгилде 92-жылы кадимки маркум Залкар акын эле ал киши дагы Ысак Барпиев менен айтышып калганмын. А дегенде Боролдой деген аксакал мына ушул Кемин тараптан болсо керек, ошол аксакал менен кийин экинчи турга чейин чыкканбыз. Ысак аба менен айтышканбыз. Айтыштын мыктысы ошондо болгон. Кыргыз эл баатыры Сооронбай Жусуев калыстардын казылардын төрагасы болгон. Ушундай бир мыкты айтыш болгон да. Ошол 92-жылы мага негедир бир жүрөгүмө ушундай бир жакшы нерсе кыттай уюп, бул айтыш деген көрсө жасаса болот экен муну улантып кетсе болот экен, ата бабадан келген бул жакшы салт экен деп, анан ошол дөш жалаң заркалдар Ашыралы Тууганбай эстебес акындардан, Замыкемден, Тайырбек төкмөлөрдөн, Ысак абалар теге түштүктө баарын топтоп, анан Ордолу Ош шаарында Актаңдай деп акындардын ордосун уюштурганбыз. Мына Кудайдын кулагы сүйүнсүн, Актаңдай ошол канчалаган айтыштарды өткөрдүк, эл аралык айтыштарды. Баштайт десе мен абдан 60 акынды топтоп Орто Азия боюнча айтыш өткөргөн да күндөрүм болгон. Эл бирбектер катышкан ошондо ыңграмалык. Анан кийин ошол айтыш улам балдарга кызыктырып отуруп, мына Актаңдай деген көрсөтүү түзүп, ушул элдик өнөргө манасчылык, айтыш өнөрүн, дастанчылык өнөрдүн баарын башын бириктирип ушул Актаңдайды түзгөнбүз. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, мына биздин баштаган ишибиздин башталышы, башаты жаман болгон жок. Мына канчалаган акындар ошол улуу көч менен, ата бабалардын жолу менен акындык өнөргө кызыгып, мына өзүңүздөр айтып жүрөсүздөр, айтышка катышып дегендей. Канчалаган акындар чыга келди. Кийин 2001-жылы мына Кыргыздын дагы бир азамат жигити Айтыш коомдук фонду деп түзүп бул жакта. 2008-жылы Жалалабадта атайын ушул Актаңдайдын негизинде Жестаңдай деген мына коомдук фонд акындарды уюштурдук. Мына караңыз, эми бул өнөр мен ушул кыргыз элиге мактаныч эмес, чыныгы ушул элдик өнөргө, айтыш өнөрүнө кошкон салымым ушул болду деп ойлоймун. Ошол акындарды, ушундай дастанчыларды биздин ушул аракет кылып манасчылар мына азыр кандай деңгээлге жетти. Негизги башаты Актаңдай деп ойлойм мен. Эми калганын калыс эл билет. Акындык өнөрдө аралашып жүргөн баардык ушул жашкары жакшы билет ал нерсени. Кудайга шүгүр, мына Орто Азиядагы, Казакстандагы, теге Өзбекстанда анча мынча акындарыбыз баалап, мына ошолор да ошол акындардын айтышына келип катышкан. Актаңдайдын башаты ушундай болгон. Ошол улуу залкарлардын батасы менен ачылган нерсе бул. Жакшы, мына ошол ушул убакка чейин келгенден берки өнөр жолунда кандай бир капатың, мындай кылсам, мындай болмок экен деген өкүнгөн учуруңуз же жок? Мына алдыны көздөп умтулуп келатам деп кубанган учурларыңыз, деги эле Актаңдайдын алдыга карай дагы келечек максаттарын кандай кылсам деген. Эми кубанычы да көп болду, кайгысы да көп болду. Бул өнөр деген ушундай болот экен атаң. Абдан мындай кайгырган күндөрү, кээде өзүм жалгыз калып калган күндөр болгон. Ушул байгелерди уюштуруп, башкаларды уюштуруп, аягында өзүңүздүн мына жеңеңиз, менин өмүрлүк жарым Телегей, кой эми ушул намыс үчүн, акындардын айтышы үчүн деп Ашыралы Тууганбай аталарыбыз барган, ошол чоң айтышка катышып, анан баягы аны биринчи түшүнбөгөндүктөн, кээ бир жетекчилер түшүнбөй, бул акындык өнөр, бул эми булар мындай айтат да деп, андан көрө эстраданы жакшы көрүп, бизге мындай кош көңүл мамиле кылган учурлар болгон, кейген күндөрүбүз. Аябай капа, атаң көр, кайдан да уюштурдум деген күндөрүм да болгон. Бирок мен тереңин түшүнүп, бул өнөр деген улуу өнөр, качандыр бир мезгилде калкыбыз бардыгы бул өнөргө кайрылат деп туруп, анан кийин баарына өзүбүз карыз болсок дагы, башка бирөөдөн карыз болсок дагы, кой элдик өнөр үчүн карыз болсок карыз бололук, карыз төлөнөт. Бирок өнөрдү биз өстүрөлү деп туруп ушундай күндөр да болгон. Кубанган күндөрүбүз канча болду. Орто Азиядан канчалаган акындар келип, биздин ушул баягы бийик деңгээлдеги төкмөлөрүбүз баары барып катышып, мына Актаңдайдын дагы бир эмесин айтайлык. Мына эл аралык айтышты биринчи биз баштаганбыз. Андан кийин мына ошол жүрө отуруп, райондук, облустук, шаарлар арасында өткөрүп жүрүп,
Кейін ел аралык деңгээлге чыгардык. Ел аралык деңгээлге чыгарганда дагы Орта Азияда өзүңүз жакшы билесиз, өзүңүз катышкансыз ушул эмеде айтыштарда. Жападан жалгыз Орта Азияда биринчи жолу алтын комуз байгесин уюштуруп, нактап өрүктөн комузду чаптырып, Ниязбек деген абабыз жардам берип, атайын Москвадан толук ушул комузга алтындан баягы алтындын суусун жалатып, алтын каптап, анан кийин баш байгеге алтын комуздун бергенбиз. Андан сырткары өзүңүз дагы ошол байгеге катышып баш байге алгансыз, билесиз. Биздин СССРдин эл артисти кадимки Болот Шамшиев кырамалык. Ушул мен өткөргөн алтын комузду көрүп, кийин анан кой, ушул менин дагы бир шыбагам кошулуп, ушуга жардам берейин деп туруп, бир акындардын жанагы жалаң биздин баатырлардын образында ушундай дагы бир жакшы айтыш, мыкты айтыш куруп берди. Андан сырткары ошол сценарийин түзүп, кийин баягы азыр мына бой бес правил деп коет эмеспи? Эки балбан күрөшүп чыгат. Ал эми эки акынды мындай маңдай теске коюп туруп, бой бес правил дегендей кылып, Болот Шамшиев ошондой кылып туруп, ошондой сценарий менен дагы айтыштарды өткөрдүк. Бул демек кыргыз элибиздин кан жанына сиңип келген нерсе. Мен бир кезде ырамалык Баяман Эркинбаев Ошто бир чоң күрөш өткөргөн, өзү палбан жигит эмес беле. Атайын палбан сарай салып, ошондо сумо күрөш деп туруп, Япониядан күрөшкөндөрдү алып келип күрөштүргөндө анан мен Баяманга ырамалык айттым эле, Баяман келем ушул силерде кол күрөш, бизде тил күрөш. Сен эки палбаныңды күрөштүр, биз болсо эки акындап кел ырдаталык. Анан ошондо мыкты болот деген нерсени кийин Болот Шамшиев ошону айтып бердим эле, угуп, анан жанагындай нерсе сценарий менен жакшы мыкты болгон. Бул дагы бир кайталангысы өзүнчө орду болду. Демек, биздин уучубуз кур эмес, азыр мына акындарыбыз жайнап эле чыгып кетти. Бир учурда мен ушул устатым Ашыралы Айталиевден сурагам. Ашке бу акындык өнөр, негизги эле бул өнөр кандай? Бул кандай болуп келген десем, Абдубали уулум, мен сага бир нерсени айтып берейин. Жазма адабият пайда болгонго чейин акындарды ырчылар деп, ырчылардын баары акындардын аты менен айтып келген. Кийин жазма адабият пайда болгондон кийин эле жазма акындар акын болуп кетти да, биз төкмө жамакчылар баарды сүрүлүп чыгып кеттик деп бир ушундай бир күлдүрүп, кайгырып дагы айтканда. Демек ушундай өнөр, ушул улуу өнөр келе атат ушинтип. Жалпы биздин кыргыз журтчулугубузда ушул заманыбыз тынч болуп, бүткүл дүйнөдө азыркы мындай оомал төкмөл нерседен оолак болуп, ору суркоодон оолак болуп, анан кыргыз журтчулугубузда калайык калкка ушул өнөр адамы катары ынтымак болуп, жакшы бир башчыны шайлап, жаңы жылдын алдында ошол 2021-жылы ылайым кыргыз элибиз эң алдыңкы мамлекет катары тынчтыкты сактап, эл биримдикке келип, кадимки ата бабалардын наркы менен улуу уңгулуу эл экен дегендей бир ушу улуулугубузду сактап, элибизди сактап калсак экен, өнөрдү баалай жүрөлү. Сизге чоң рахмат, чакырганыңызга. Элибизге дайыма ушул жакшылыктар болсун. Биз ушул уңгуларды улап кете берелик. Абдубали ага, сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз, өнөр жолунда, турмуш жолунда, ушул жашоо жолунда арыбаңыз, карыбаңыз, талыбаңыз, кыргыз эл үчүн кызмат кыла бериңиз демекчибиз. Рахмат. Урматтуу телекөрөрмандар, көрсөтүү соңуна келди. Кийинки көрсөтүүдөн жолукканча аман туруңуздар.